Салыштырып көрөбүз. Мынакей бул жакка мисти салабыз, бул жакка автогеликти салабыз. Ошол сууга. Мифтин эч жеринде концентрация деп жазылган эмес. То есть бул коютулган эмес да. Ошон үчүн буга көп-көптөн эле салабыз. Көп эле салабыз. Себеби деген ушундай эле иштетесизби? Көбүрөөк салып иштетесизби? Көбүрөөк салбасаң кирим кетпей калат да. А бул жеринде концентрированный деп жазылган. Концентрация бул Фаберликтики коютулган. Буга кашыктын учунда эле салабыз. Эми мынакей үстүнөн эле байкап койсоңор болот. Карасаңар үстүнө канча пыр чыкты. Биздин порошок эми натуральный өсүмдүктөн жасалган. Но порошок фосфат бар составында. Фосфат деген интернеттен окуп койсоңор болот. Аябай ден соолукка зыяндуу химикат. Вот ушул химикат мончасы эле порошоктун жуу турганы, то есть кирди жуу турганы, ушунча жагы кереги жок эле нерселер. Аки ташка окшогон эрибей турган фосфат. Ал деген кирибизди жуугандан кийин кийимди жабышат. Мындай болгонбу? Кирди жайып койдуз, анан курагандан кийин алсаңыз ак бирдекелер учуп чыгат. Ушул фосфат. Монда андай болду. Мон менен кириңизди жуусаңыз андай ак нерселер учуп чыкпайт. Эми мунун карап турсаңыз болот. Экөөнүн мына мен жылуу сууга салсам деле эрибей атат. Кайнак суда деле эрибейт. Бул эгер кир машинага жууа турган болсоңуз, кир машинаңызды да бузат. Кир машина багы катып калыпчы кир машинада. Буну караң, почти ичинде жоктой эле. Порошок салбагандай эле. Азыр өңүн карап турсаңыз болот. Буну мындай коюп турайын. Бул боюнча кичине информация берейин. Бул Фаберликтики негизи российский болгону менен кээ бир продукциялары башка мамлекеттерден чыгат. Например, бул Германиядан чыгат. Германский. Германияда фосфат колдонгон продукцияны чыгарса, сатса, магазинде турса, түрмөгө камайт, жоопко тартат. Фосфат себеби ден соолукка эң мынаны карап туруңуз, эң зыяндуу алып келе турган эмеке химикат экен. Мунун ичи фосфат жок. Анан кийин бир пачкасы, бир пачка мындай порошоктун 3 килограммына барабар. Сиз мен көрдүңүз канчалык кичине салганын. Эми иштегенин карап көргөн жок, учунда эле. Учунда эле салдым. Кириңизди деле аз-аздан салып жуу турган болсоңуз, таптаза алып болот. Кылып коет. Не вызывает аллергия. Против пятен, пятна ба дак-бактар болот го. Айрыкча балдарыбыз тамак жегенде мыяктары дак болуп кетет, ошолорду сонун кылып чыгарып, аппак кылып таптаза кылып кетирип берет. Бул цветной, белый, бардык универсальный, бардык материалдарга кете берет. Гүлдүүлөргө деле, колго, кир машинага, автоматка бардыгына жууп берсеңиз болот. Составын эгер окуй турган болсоңуз, составын көрсөтөйүн. Бул жалаң пальманын кокостун майынан жасалган. Так. Кайеринде жазылган эле? Ошон үчүн бул ден соолукка зыяны жок. Так, соль, минеральные соединения, отбеливание на основе кислородной азот. Ширинде болуш керек эле. Натрий хлорид вызывает. Елки-палки. Таппай калышым керек экен да. Кемсайтный жир. Буну агартып кой да, көрдүңөр. Мына. Аппак болуп калды. Мына жок кылышабыз. Ушинтип 15 мүнөткө чылап коет экенсиң, болду. Мен мындай салып коем, өзү эле аппак болот, антип жуусаң суу кир болот, эмең кийимиң таптаза болуп калат. Ак кийимдер айрыкча. Таягында жазылган эле.